Талас шаар райондук билим берүү бөлүмү жана облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери, мектеп директорлору жана маршруттук кызмат көрсөткөн айдоочуларга түшүндүрүү иштерин өткөрүштү. Анда 25 май бүтүрүү кечелеринде ар кандай маарекелерге окуучулардын кортеж менен жол жүрүүсүнө тыюу салынганы айтылды. 59 сандуу буйрук чыгарылып, бардык мектептерге жөнөтүлгөн. Ал буйрукта көрсөтүлгөндөй 25 май акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү бул торжественный часть гана өткөрүлөт. Мектептерде саат 9:00 башталат. 9:00 кийин салтанаттуу иш-чарадан кийинки иш-чараларга тыюу салынган. Мындайча айтканда, салтанаттуу иш-чарадан кийин калып ата-энелер менен бирдикте кандай бир мероприятие өткөрүү, кафелерде же жаратылыш койнунда, эс алуучу жайларда иш-чараны өткөрүү тыюу салынган. Андан кийинки жоопкерчилик ата-энелерге жүктөлгөн. Эми урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор, биз мындай андан кийинки бөлүк ата-энелерге жүктөлөт деп гана отуруп калбашыбыз керек. Акыркы мезгилде окуучулар катышкан жол кырсыктары катталып жаткандыктан алардын коопсуздугун камсыз кылууда биргелешип иш алып баруу зарылчылыгы белгиленди. Постоянно жолдо жүрөбүз да. Мектеп тыюу салса деле болбой, кайра машинелерди жалдап алып, жана балдарын уруксат берип коет кескестер. Ошондо ата-энелерден көп зависит этет да берде. Ошондо жол эрежесин бузуп жүргөн жанагы жеңил машиналарга белинен чейин чыгып алып жүрүп аткан эмелерди көрүп каласыз. Даже өзүбүз да коркобуз кескестечи. Ошо 25-inde линияга чыкпай эле койгонго аракет кылабыз да. Ошо туура аябай туура деп ойлойм. Ушундай иш-чаралар көп болсо, ошолар тыюу салса жакшы эле болот. Жыйындын жүрүшүндө мектептерде бүтүрүүчүлөр винеткаларын фотосалондордон кылуусу, айрым ата-энелердин чөнтөгүнө сокку болуп жатканы айтылды. Мындай демилгелер окуучулардын өздөрүнөн болуп жатканы жана бул боюнча ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар менен чогуу иш алып баруу керектиги кошумчаланды. Ал эми окуучуларга жана алардын ата-энелерине акыркы коңгуроодон башка маарекелерге тыюу салынганы белгиленди. Буйруктар менен тааныштырып, бүтүрүүчүлөрдү ата-энелер менен чакырып, кол койдуруп, биз жыйын өткөрдүк. Эне аталар арасында, мугалимдер арасында, бүтүрүүчү класстын окуучулары арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баарына кол койдуруп алдык. Биз ойлойбуз, буюрса эч кандай мыйзам бузуучулук болбойт. Окуучулар туура түшүнүү менен кабыл алышты. Мектеп администрациясы тарабынан күзөт график уюштурулган. Эне аталар комитети менен биргеликте мектепте 24 саат бою класс жетекчилери менен отурабыз. Көзөмөлгө алабыз. Жыйында балдарды ар кандай тоо койнундагы экскурсияга ташыган айдоочуларга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эгерде айдоочулар бул эрежелерди так сактабай, мыйзамдарды бузган учурда лицензиясынан ажыратылат. Ал эми айдоочулук күбөлүгү жок. Ошондой эле жашы жете элек окуучулар унаа башкарып жүргөнү аныкталган учурда 15 000 сом айып пул жана мыйзам чегинде катуу чаралар каралган. Перевозчиктер менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Перевозчиктер баягы жөн эле баягы окуучулар эле заказ берсе алып кетпеш керек. Бул да именно заказтында түрү бар. Көзөмөлдөө баягы регулярный, нерегулярный маршрут деген бар. Нерегулярный маршрут болгондон сөзсүз түрдө ошол жүргүнчүлөрдүн списогу болуш керек. Нерегулярный маршрутта. Ошол жерде обязательно медконтроль, техконтроль өтүш керек. Именно окуучуларга токтоло кете турган болсок, окуучуларды 25-чи кече күнү өз алдынча жашы жете элек адамдарга уруксат берилбейт бүт жерде. Эгерде андай фактылар чыгып кала турган болсо, сөзсүз түрдө айдоочуларга да чара колдонулат. Өлкөдө акыркы мезгилдери ар кандай окуучулардын катышуусундагы самалыктарды эске сала турган болсок, жаш өспүрүмдөрдүн ден соолугуна оор жаракат алып келген учурлар бар. Андай учурларды алдын алуу жана болтуртпоого арналган бул жыйынды катышуучулардын басымдуу бөлүгү туура деген баасым беришти. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.